Өзүбүздүн үйүбүзгө киргенде дагы канчалык кылдат менен, этият менен үйгө киришибиз керек. Ал эми сыйына турган, ибадат кылып Куран окуй турган жер мечит болгондон кийин мечитке кирүүгө дагы ошол дуаларын окуп, оң бут менен кирип, мечиттин ичинде кыйкырып, чуркап, ойнобой, мечитке киргенде жакшы кийим кийип барып, ичине бар болсо атыр колдонуп, сынок жеп албай кире турган болсок, мечитке көрсөткөн, ыйык жерге көрсөткөн сый урмат адебибиз болот эле. Ал эми адептүү адамдарга Аллах Таала көп нерсе берет. Адептүү үлүштүү деген сөз. Адепсиз куржалак деген сөз. Ошон үчүн адептүү, ахлактуу инсан адамдарга дагы жараткан Аллахка да жагат. Эми мечиттин ичине кирдик. Мечиттин ичинде эмне кылабыз? Же намаз учуру болсо намаз окуйбуз, же Куран окуйбуз, же зикир чалабыз, же дуа кылып, мечиттин ичинде ушул жакшы амалдар болот. Сабак окуйбуз. Мечиттен эми чыга турган убакыт болгондо, дал ошондой эле белгилүү дуалары Аллахумма inni as'aluka min fadlik. Meclitin içine kirgende Allah'tan bereketini surap kirdik elek. Allah'ım men üstüme bereket darbazalarında açkın dep, rahmat darbazalarında açkın dep. Emin meclitten çıkıp jatkanda o Allah, men senden özüңdün bereşendүүлүгүңdү surayman. Meclitin sırtında siz bir ойногону, же мектепке окуганы, же бир жумуш кылганы, же үйгө баратасыз. Кай жерге барсаңыз дагы Аллах Тааланын берешендүүлүгү бизге керек болот. Аллах Тааланын берешендүүлүгү бизге керек болот. Себеби биз өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн акыл эсибиз менен бир нерсеге жете албайбыз. Аллах бизге жакшылык кылбаса. Сол бут менен чыгуу. Себеп мечиттен көчөгө чыгып жатабыз. Мечит тазараак жер көчөгө караганда. Ошондуктан сол бут менен мечиттен сыртка чыгуу бул сүннөт, бул адепке дагы ылайыктуусу ушул. Эми оң бут менен чыксам эмне болот? Оң бут менен чыкса сизди бирөө урбайт, урушпайт, эчтеке болбойт. Болгону мечиттин сый урматын ордуна койбогон болобуз. Сүннөткө каршы чыккан болобуз. Ошондуктан оң бут менен чыксам эмне болот? Сол бут менен чыгып кой, болду, маселе бүтөт, суроо да жаралбайт. Экинчиси бисмиллах деп айтуу. Анан ассалату вассаламу аля расулилlah, анан Аллахумма инни асалука мин фадлик. Бул киргенде дагы ушул дуа бар эле. Бисмиллахи вассалату вассаламу аля расулилlah, Аллахумма инни асалука, Аллахумма афтахли абваба рахматик. Чыкканда да бисмилlah вассалату вассаламу аля расулилlah, Аллахумма инни асалука мин фадлик. Бешинчи, биринчи оң бут кийимди, андан сол бут кийимди кийүү. Айырмасы эмне, кайсыл бут кийимди баштайсың? Кийсең болду го, самый главный. Жок. Туура айтасыз. Кийсең болду, бирок оң бут менен кийген жакшыраак. Сүннөт болот. Пайдасы дагы ошондо. Ошого айырмасы эмне? Айырмасы болбосо, анда оң буттан кие бериңиз. Ошол жакшы болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүгө дал келген болот. Сүннөттө сактык бар, сүннөттө берекет бар туугандар. Ошого оң буттан биринчи бут кийимибизди кийебиз, анан сол бутту кийебиз. Чыкканда биринчи сол бутту чечип, анан оң бутту. Андан кийинки бул дуа кыска эле дуа, муну жаттайбыз. Кийинки сабак кийим кийген тууралуу экен. Аллах Таала бизди кандай кылып жараткан? Муктаж кылып жараткан. Туурабы? Тамак ашка муктажбызбы? Чаңкасак суусундукка муктажбызбы? Көп иштеп, окуп, чарчап калсак эс алууга муктажбызбы? Ошондой эле биз кийимсиз жүрө албайбыз, кийимге да муктажбыз. Кийимсиз неге жүрө албайбыз? Уят болот. Бул биз мал эмеспиз да, биз адамбыз. Бирок мындай кээ бир телевизордо, кинолордо көрсөтөт го, жер бетинде биринчи жашаган адамдар кийими жок жашаган депчи. Биринчи жашаган адам ата да. Адам ата кантип кийимсиз жашаган? Адам ата пайгамбар. Адам заттын атасы. Кантип кийимсиз жашаган ал адам? Жок, адам атабыз кийимсиз жашаган эмес туугандар. Бизге көрсөтсө эле ишене бербешибиз керек. Адам атабыздын, Хава энебиздин
özüne oşol jaraşıktуу, layıktуу kiyimleri var ele. Alar kiyim menen jaşaşkan dünýödöçü. Birinci adamlar mınday terile tartıp alıp jılaňaç ile jürüp süýlegendi de bilbey. Adam ata dünýänün bardyk tillerinde süýlegen. Bizge oşondu körsetip atap, birinci adamlar, taş doğrundaky adamlar dep bir adamlardy körsetip, alar bolsa je jyp-jylaňaç je bolbosa bir terini tartıp algan, anan süýlegendi de bilbeyt, tamak pişirgandy da bilbeyt, etdi çiğki jep jürüp ünkürlerde jaşap jürgende bir nerselerdi körsetip, kantip ele adam ata paýgambar oşonday bolsun. Bul akılga sığýarby bu? Adam atabız Allah adam ataga bergen ilimdi periştelerge de bergen emes. Ve allama Adamal asma'a kullaha. Allah Kur'an'da aytar. Adam ataga büt nersenin ilimin bilimin Allah berip koygan. Periştelerge aytkanda perişteler aytalbagan nerseni adam ata aytıp bergen. Büt tilderdi bilgen adam ata. Büt naukalardı bilgen adam ata. Kiyim jasap tikkendi bilgen emespi? Üy kurup jaşagandy bilgen emespi? Allah barın bildirgen adam atabız. Bir rivayatta 940 yıl, bir rivayatta 1000 yıl jaşagan. Oşo biz özümüzdün ata babalarımızды, adam atabızды antip jaman oyda bolboşubuz kerek. Ötö madaniyаттуу, ötö salttуу, ötö taza jaşoodо jaşagan. Hemi biz dagı adam atan baldары, biz adamdan taraganbız, adam atan baldары, biz dagı kiyim kiyip jüröbüz. Sebep adamбыз. Bir gana jerde juungan учурда hiç kim körbey turgan jer bolsa, oşol jerde gana kiyimdi çeçip, andan başka keç uktaganda dagı, jalpy el menen suuga түшкөндө dagı, futbol oynaganda dagı musulman jigittin avraty jabık boluş kerek bu ýat jeri. Kiyim menen. Albatta futbolga özüge laýyklуу kiyim bolot, keç uktaganda özüge laýyklуу kiyim bolot. Birok oşol kiyim menen keç uktaganda kiyip jatkan pijama menen mektepke barsaň bolobу? Bolboýt da. Demek har bir жердин özüne laýyklуу kiyimi bardy. Mektebe kirgizbeyt sen al menen. Oşonduktan kiyim kiygen dagı bul Allah'tan hökümü. Emi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge oşol kiyim kiygendegi sünnetleri kanday boluş gerek? Kiyim kiyүүдүн sünnetleri 68-bette. Köpünçe ak tüste kiyim kiyүү. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga ak tüstü kiyim jagat ele. İmam Abu Davud rivayet kılar. Emi ak tüstü degeni sözsüz ele bunu baraktay appak bolu uşundayla kiyim, uşundayla batbaş kiyim, but kiyim. Yok, ağış bolsa. Kap-kara bolboy, kiçine bunday jagımdуу, körktүү, adam körgöndө çoçup, korkup, ürküp ketpey turganday bir öňdör bolsa degen manada. Akka ağış öňdördün bardygy. Hazır elesde uşulu bardyňar kap-kara kiyinip otursaňar, kançalyk korkunçlu bolat ele, to'g'rimi? Qara bardyňar birөө ak, birөө kiçine maloşny öň, birөө bunday boz kiyim kiygen jakşı görünüpdi. Ak öňdö tüste kiyimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jaktyrat ele. Oşoga kiyimin ak bolusu anan bunday bir öňdүү bolusu adamdy oluttuu kılat. Mektepke barganda svetnoy futbolka kiyip barsa bolobу? Nege? Sebep mektepke sabak okugany barat adam. Oluttuu bolup barış gerek al jerge. Kiyim kiygende ak köýnök, üstünden kara kostüm. Emnege? Oluttuu boluş gerek. Demek kiyim tandaganda dagı biz özübüzge jaraşıktуу, laýyktуу kiyimdi tandaşybız gerek. Kantip tandaýbız? Ata enebиz alıp bergenge razı bolobuz. Düşündüre aldymmy? Sebebi sizlerin jaşyňar kançada? 12, 15 turabı? Ata eneňerdiň jaşı 30'dan jogary turabı? Alardyň akyly köwrekmi? Köwrekdi bilebi? Sizlerge kaysyl kiyim paýdaly eken, kaysyl kiyim jaraşyktуу eken any bilet alardy. Oşonduktan ata enebиz tandap bergendim ne kılaly? Oşol kiyimdi moda kılıp kiye bereli de. Maga atam tandap bergen, maga apam tandap bergen. İlap köşede jatıp alıp başkasyny alıp berse kiybeyim dep taşta. Anday
5 жашарсыңар силер же 4 жашарсыңар силер. 4 жашар кезиңерде ошентип эркеленип, ыйлап, шоктук кылып тополоң кылсаңар болот эле. Бирок силер азыр балалык курактан кайсыл куракка өттүңөр? Жигит болдуңар силер. Жигитсиңерби? Же жаш баласыңарбы? Жигит. Жигиттер эмне кылат? Ата энеси тандап бергенди кийет. Экинчи, кийим кийгенде биринчи оң жеңинен андан кийин сол жеңинен кийүү. Ошондой эле шим кийгенде да биринчи оң бутту, кийин сол бутту кийүү. Сүннөт оң жактан баштап. Шим кийгенде отуруп кийсе жакшыраак болот да. Себеп туруп кийсе этиятсыздык кылып туруп жерге кулап түшүшү мүмкүн да. Ошого отуруп алып кийип, анан турсаң оңой, жеңил. Турабы? Көйнөк кийгенде дагы, же костюм кийгенде, же куртка кийгенде биринчи оң колдон кий, анан сол колду кий. Жок, мага удобный сол колдон кийген. Эми ошол удобныйны оң колго өткөрүп ал, эчтеке болбойт. Себеби кайсыл адам кийимди оң кол менен кийдиби, чечкенге чейин сүннөткө ылайык жашап жатат деген сыйлык алат да. Sen bir kiyimdi kiydin, mektepke bardın, kayra geldin, 5-6 saat sünnet menen жүрүп жатат деген болот. Kança bereke. Sol but menen but kiyimdi kiydin, çetkenge çeyin sünnetke karşı жүрөт болот. Керек ушул сага. Ошондуктан, мына кара, мисалы кара, жашоодо да сонун коз бир сооп баратат да, сүннетке ылайык жашап жатат деп. Бул эмне ошо 10 саат сүннетке амал кылды. Bir kiygen kiyimdi çeçkenge çeyin sünnetke amal kıldı dep жазылат. Ошондуктан бул жөнөкөйлө нерсе эмес. Оң колдон кийсем эмне болот? Сол колдон кийсем. Оң жак менен башта ошол сүннөт. Эркек кишинин багалеги кызыл ашыктан өйдө болуусу зарыл. Шым спортивка кийесиңер го? Шым кандай болсо дагы багалек ошол шымдын эң астыңкы кызыл ашыктан өйдөрөк болуусу намазга ошондой болуш керек да. Сүннөт ошол. Анан ушундай узун кылып алып туруп жерге тийгизип алып туруп кийген бул эми аялдардын кийими. Жигиттердин кийими. Азыр баарыңардын эле кийимдер ошондой го, туурабы? Кээ бирлер тизеден эле ылдый шорта кийип жүрөсүңөр. Кыскасы, кийим багалектен өйдөрөк болуусу сүннөт. Kiyim kiyүүнүн дуасын оку. İmam Abu Davud aytқан, Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'dan rivayet. Topu kiyip aga selde oro. Ne degen? Eger kiyin çoğoyup namazda selde kiye turgan bolsoңор, topusu jok, jön ele seldeni oroп албай, balkim topuga seldeni oroş gerek degen maanide. Sebebi kээ бир elder topusu jok ele başına seldeni oroп alışat. Al sünnet bolboyt. Эми кийин чоңоюп туруп, кийин мешитке барганда, намазга өткөндө селде кие турган болсоңор, селдерин учун бир чыканак өлчөмүндө артка таштоо. Бул эми чоңдорго. Азыр силерге тиешелүүсү ошол кийимди өзүңөргө ылайыктуу, жарашыктуусун алып кийүү, аны пока силер өзүңөр тандай албайсыңар, ошондуктан ата энеңер тандап берген кийимди кийүү ошол силерге сүннөт болот. Себеби ата энеңер билет, ушул кийим сиз ушул кийимди кийсеңиз, ушул сапаттуу, сиздин ден соолугуңузга да пайда, ата энеңиздин капчыгына да пайда. Анан аны билбей эле бул кийимди алам, тигил кийимди алам, же бат эле кийимдерди эскиртип, байкабай кийип, кирдетип, анан кайра жууп, бат эле кийим жараксыз болуп калбай, этият кылып кийген берекелүү болот да. Биз үйгө мындай көп проблема алып келбейли. Расход кылдырбайлы. Жокчулуктан эмес туугандар. Болгону менден көп зыян болбосун ата энеме деген мааниде да. Ошого урматтуу жигиттер ниет кылалы, Аллах буйрса, биз айттык өткөн сабактарда ата энеге жакшы мамиле кылуу дегени ата энени жүрөктөн жакшы көрүү, экинчиси кези менен бир жумада бир жолу ата энебизди айтып туруп ата энебизге, ата мен сизди жакшы көрөм, апа мен сизди аябай жакшы көрөм деп айтып туруп, үчүнчүсү алардын жүрөгүн ар дайыма кубандыруу. Эми ушуну менен да кубандыралы, алар алып берген нерсени абайлап, аяп,
жакшы колдонуп, көпкө иштетип, бизден кийин дагы бирөө кие тургандай деңгээлде этият кылып кие турган болсок, ата-энебиз бизден аябай сүйүнүп кубанат да. Анан алып берсе ал кийимди биринчи күн эле кийип барып туруп, ал кийимди кирдетип, же бир жерин жыртып келсең, эми айтат да, эми акча жоктуктан эмес, болгону адам бир күндө да ушундай кыласың, же бир жумада да ушул бут кийимди ушундай таш тебип туруп айырасыңбы дейт да ар бир адам. Ошого топ тепсе болот, бирок таш тепсе болбойт да. Топту тепкиле, пожалуйста. Бирок көчөдө ташты, бетонду, көрүнгөн нерсени, баклажкаларды тепкилей берип, бут кийимдерди айырып жыртып салбагыла да. Анан мектепке кийип барган костюм менен, ошону менен футболго катышып ойносоң, костюм менен футбол ойнойбу? Ошон үчүн мектепте силерде жана физкультура сабагы болгондо атайын кийим кийгизеби? Ну, пожалуйста, себеби не максатта ошол бул кийим, сабак окуй турган кийимдер жараксыз болуп калбасын үчүн өзүнчө спортко силер бир спортивный кийим кийесиңер. Бир алып берген, ата-энеңер алып берген кийимди абайлап, аяп, этият кылып көпкө кийгиле, андан кийин силердин иниңер да кийсин. Кээ бир балдар бар, ишенесиңерби? Ушунчалык сонун иштетет кийимин, ага кичине болуп калгандан кийин кийинки бир тууганына берсе же башка бирөөнүн баласына берсе дагы жапжаңыдай турат. Чын ушундай балдарды билем мен. Силер көпчүлүксүңөр да, бул жерде көп миңдеген балдар бар. Кээ бир балдарды дайыма көрсөң кийими жапжаңыдай да. Жаңы алдыңбы десең, жок, ошол былтыркы кийим. Кийимди этият кылыш керек да. Адам кийимин кирдетип, себепсиз эле айырып, же себепсиз эле кайра кийим ала берген ысырап болот. Ошондуктан ата-энебизге биздин жардамыбыз ошол. Алып бергенине эмне бололу? Чын жүрөктөн ыраазы болуп рахмат айталы. Ата-энеңиз сизге өзү билип кийим алып бергени жакшы да. Өзү билип кийим алып бергени, силер кайра айта бербегиле, алар билет. Күндө мектепке барып келатканын билет. Кичине болуп калыптыр, башкасын алып бериш керек. Болуптур, алып берет. Ата-эне бизге эмне керек экенин бизден жакшы билет. Бирок ошол бир нерсени күтүп турушат аларчы. Мүмкүн бир шарттары келишпей атабы, же айлык алсак алып беребизби? Сен болсо жок, мага бүгүн алып бергиле дегениң, бул кичине ыңгайсыз болот. Ошого мен силерге азыр айтсам, мисалы, мына сабакта азыр өттүк, азыр жаттагыла десем, кандай болот? Кой, мен эртең жаттап келели дейсиңерби? Ошондой эле ата-энеңерди кыйнабагыла. Эртең алып берет, бүрүскүн алып берет, айлык алса алып берет иншалла. Же азыр кийимиң барбы? Эмне кыласың 3 кийимди? Бир бут кийим футболго жетет да. Жок, аны кийбейм. Азыр жаңысы чыгыптыр. Эми жаңы бут кийим кийсең, эмне футбол жакшыраак ойнойсуңбу? Жакшы футбол ойной турган балдар бут кийими жок деле жакшы ойнойт. Жакшы ойной албай турган балага эң кымбатын алып берсең дагы бир топ тебе албайт. Бутуна топ келбейт агачы. Топ уялып жүрөт ал баладанчы. Ошого эмне кылалы? Ошого айтайын дегеним, ата-энелерибизге жеңилдик жеткизели. Моданын артынан кубагыла. Бизге мода кайсыл болуш керек? Ата-энебиз алып берген кийим эмне болуш керек? Мода болуш керек. Себеби муну атам тандап алып берген, муну апам тандап алып берген. Алар бизге жаманын ыраа көрөбү? Болду. Демек ата-энебиз алып берген эң жакшысы болду. Башка суроо болбош керек да. Ошого эң жакшы кийим кайсыл? Ата-энеңер тандап берген кийим. Эми кийимди кийгендеги дуасын, кийимди чечкендеги кийгенде, жаңы кийим кийгенде, анан күнүмдүк кийим кийгендеги дуасын жаттайбыз. Макулбу? Эртеңки сабакка чейин иншалла. Себеби кийим кийгенде ошол дуаны кийип кийсек, биз Аллахка ыраазычылык билдирген болобуз. Ата-энебиз алып бергенде рахмат деп айтсак, ата-энебизге ыраазычылык билдирген болобуз. Ал эми ыраазычылык билдирип жакшылыкты билген адам адамга да жагат, Аллахка дагы жагат. Адамга жаккан, Аллахка жаккан адам кандай адам болот? Жакшы адам болот. Жакшы адамдарды Аллах Таалам дүйнөдө дагы берекелүү жашоо, акыретте дагы бейишке киргизет. Ошондуктан биз кандай жигиттерден бололу? Жакшы жигиттерден бололу. Эң сонун жигиттерден бололу. Жарайбы? Өткөн сабакта айттым, акчасы көп адамды бай дейт. Күчү көп адамды баатыр дейт. Элге көп жардам берген адамды берешен дейт. Бирок кайсыл адамды жакшы дейт? Сыпаттуу адамды. Адеп ахлактуу, сабырдуу, кичипейил, кечиримдүү, мээримдүү, итаатчыл адамды жакшы адам дейт. Ошон үчүн силер кандай адамдардан, жигиттерден болгула? Болобузбу иншалла?
Emi oşonu sen aytpaysın da men jakşymyn debeysin. Bizde ata enemiz aytsın men bolam jakşı dep. Bizde mektepte mugallimler aytsın mına okuwçu jakşı dep. Bizde Allah aytsın mına bola jakşı dep. Al kaçan bolat? Kaçan biz uyda ata enebizge aytkanın makul desek, mektepte mugallimlerin aytkanın ugup, topolon kılıp alardı başını orutpasak, anan Allah Taala'nın aytkanın jasasak, bizde uyda da, mektepte dagı, Allah dagı bizim bilen oşonda biz çында öyle jakşı adam bolabыз. Anan har kim özü turalı men jakşı elemin dep jakşı oyda жүрген al bolboyt. Bizde baany bizge ata enemiz, baany bizge mugallimler bersin. Oşonday jigitlerden bolabızmı inşallah? Ana kim jakşı jigitlerden bolar? Allah barıňardy eň mykty jakşı jigitlerden kılsın. Amin.